Ыждамдык эле келин 79-жылкы болот. Анар Кичи районунда үйүбүздү алып койгон 19-домда. Ошол боюнча биз 3 жылдан кийин кайрылган эмеспиз. Анан сотко бизди 3 ай чакырды, облус сотко. Облус сотко чакырды, келдик. Onu çakırmadı, kız jibekti çakırбай эле, bizdi эле çakırып берди. Анан келсек, Говдуга бардык. Говдуга барсак, Говду бул жака жөнөттү. Анан ошентишип bizdi неме ошо сотко жүгүртө берди. Анан неге onu çakырбай атасыңар десем, сен ишиң болсун деп сот bizди урушту. Говду болсо барып, ошо эжеге үйүңөрдө жардам беребиз, алып беребиз деп барып, Говдунун чоңу барып, алып бербей эле наоборот бизден үйүнө барды. Телефонун кийин Говду өчүрүп койду. Телефонун өчүрүп, WhatsApp'ын дагы өчүрүп койду, жазбады, кайрылбады бизге. Анан кийин ошо соттон сурадым, неге onu чакырбайсыңар, бизди 3 айдан бери чакырасыңар дедим. Биз мынандай күйөм боор ооруйт дедим. Кызым да группада дедим, келип кеткенге биздин кыйналтабыз дедим. Үй жайыбыз жок дедим. Десем, sen işin болсун, sen өзүң неме кыла бер, мен өзүм чакыртамбы деп bizди эле чакырып берди. Onu чакырбай койду. Ошентип сот жаап койду bizди. Үйдү алып бергенге эч ким жардам бербей койду. Анан биз сотто азыр эми Бишкекке жөнөттү. Бизге Бишкекке барганга акчабыз жок. Бара албайбыз. Күйөөм дагы оорукчан, өзүм дагы давлениямын, бара албайм. Анан ошону ушул жерде чечип берсеңиздер, ошо президент Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер жардам бериңиздер, ушул жерден бизге жардам берип, ушул жерде сотту ушул жерде каратып, ошо үйүбүздү алып бериңиздер. Биз Бишкекке бара албайбыз. Ошо эми үй жайыбыз жок. Ошого азыр эми үйөм чегем ала албай отурабыз. Ошо кыздан бизге үйдү алып бергенге жардам бериңиздер, сиздерден ошону сурана. Качан кайерде кайсы үйүңүз алып койду? Оштон Анар Кичи районунан 19-дом 5-этаж, канчанчы неме? 14-чы неме квартира. Кандай жол менен алдап алып? Бул бизге документти көрсөтпөй эле кол койдура берди. Биз ошо маалда үй кайнатамдын үйү талаш болуп аткан маал эле. Экөө кайненебиз бар. Ошо талаш болуп атканда мен силерге чек алып берем, 30 000 пул берем деди. 30 000 пул берген жок, 15 000 менен алдап койду бизди. Күйөөм билбей калыптыр. Неме документти кол койдура берип көрсөтпөптүр. Көрсөтпөй анан Оштун мэриясы 1-2, 3 группага үй берген экен. 19-домда берсе, калитин күлүчүн бул күйөөм алыптыр, алып Оштун мэриясынан алып туруп, ол келин сразу келип колунан алып коюптур. Алып мен сага чек алып беремин. Мен акчасын берем деди. Кийин неме кылсак жок, азыр ошо келин 19-домда Анар Кичи районунда жашап атат, биздин үйдө. Анан бизде ошо жардам бергенге эч ким жок. Бардык эле сотто эле Говду ошентип акча менен жаап койтат. Биз ушинтип ала албай отурабыз, үй жай жок. Азыр кантип жашайсыз? Азыр эми кайнатамкында квартирадабыз, ол үйдүн эми документи жок. Турлайлы күйөөм күнү өткөрөлү десек, өткөрүп бербей коюшту. Ошентип жүгүрүп калып кеттик. Бизге жардам берген эч ким жок. Эми Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев жардам берсе, бизге ошо үйдү алып берсе, биздин үй жайыбыз жок. Мына күйөөм өзү 2-3 жылдан бери боор ооруйт, жат элек больницага. Ошо жүрөт, бул үй жайы жок. Кызым башында суусу бар, кызым дагы судурук бар, леченияда бул ар 6 айда жатып туруш керек. Ого дагы акчабыз жок. Ошоганан же үйдөн же чектен жок, эчтекеден жок отурабыз. Бизге ошо үйдү алып берсе жакшы эле дедим эле. Ошо 3-чү группа Оштун мэриядан күлүч тапшырган экен күйөөм. Кийин анан Говду чакырды, барсак жардам бербей койду Говду. Ошо тарап болуп кетти. Мамлекет тарабынан жүрүп аласыздар да? Сиз жолдошуңуз? Жок, күйөөм өзү эле алат, пенсия алат. Кызымкы группасы бүтүп калды. Бунукунан азыр наракы бар, беракы бар болуп жүгүрүп, группага азыр ошо акча жетпей жүгүрүп жүрөбүз. Ошентип азыр эми кызым дагы сүйлөй элек, ата-апаны айтат, 5-ке чыгып атат. Уулум дагы бар, ол уулум дагы зрениясы пастап кетип, олам азыр очки тактык. Кызымгы да зрениясы пас, очки немелерге акча кетет экен.
документтерге акча жок ошентип отурабыз. Мамлекет тарабынан ошондо жолугуу берген адам алат, Күйөөм 1,5 миң алат. 3-4 болуп ошондо. Анан айлыгы 4 миң кредитибиз бар, ошодон эле ашпай калат. Каерде иштейсиз? Мен иштебейм, мына кызым менен балам карап отурам. Кызым ошо Орукчанда. Жок, документти ишт экенин көрсөткөн эмес, үйдү даже үйдү ham көргөн эмеспиз. Неме бизге кол койдуртуп келип атты да. Журушка барып кол коюп, берге соттон, анан соттун кагазы келип, күйөөм менен ошо кыз жибектин апасынын экөөнүн аты бир чыгып атат экен да. Эми кечеде угушум боюнча сотто апасынын атына өткөрүп коюптур. Анан сот быйыл козготпай, бул эмне себептен силер саткансыңар, эмне себептен эме болдуңар деп бизди жүгүртүп жүрүп, анан ошо ойдон калып кеттик да. Сотту жаап коюшту азыр. Ошо 2017-жылы мэрия тараптан берилген Анар кичи районунда 19-жылдын 5-этаж 14 квартирада берилген. Ошо документ күрөшүн берген, документин дагы берген, ошо ортодо жүрүп жүргөн айжа ошол неме алып берем деп ошону бербей койду да. Мэрия, ошо биз сотто отурганда оштун мэриясы ham кирди. Дагы 1-2 немеси кирди, 2 адвокат, прокурор, ошо окшогондон 3-өө кирди биринчи сотто. Кийинкиде олар мэриялар келди. Мэрия уруксат берсе кирип алар жашаш керек да, эгер. Ошол мына бүтүргөн экен, кандай кылып киргиздиң сен? Мэрия тараптан берген ошону документин кол койдура алган да. Негизи берген эмени бир канча жылга чейин сатканга да укугубуз жок эле да. Канча бир жыл Урушуу эле колунан алып коюптур да. Эчтеке жазып бербеди. Бизге кагазан бербеди. Кечеги 29 март 2021 жылы жокко чыгарып, жогорку сотко Бишкекке айдайт. Анан булардын эми Бишкекке бара турган эч кандай немеси мүмкүнчүлүгү жок. Өздөрү зорго жашайт булар. Жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылган таза жана чындык менен ак менен ошо Турат үй аламдын пайдасына чечип берүүсүн суранам.